Саламатсыңарбы балдар, кутмандуу күнүңөр менен. Бүгүн силер менен мекентануу сабагынан күн жана түн деген темада тесттик суроолорго жооп бермекчибиз. Анда эмесе балдар, даяр болсок кеттик анда. Балдар, биз Тимка машинистке жардам берүүбүз керек. Бул паровоздо Тимка өзүнүн жүктөрү менен келе жатат. Балдар, Тимканы өзүнүн жүктөрүн белгилүү жерге жеткирүү үчүн биз анын тесттик суроолоруна так жана туура жооп берүүбүз керек. Кана балдар, баардыгыбыз даяр болсок, анда эмесе тесттик суроолорго өтө берели. Балдар, бир жумада канча күн бар? Бир суткада канча саат бар? Шаршемби жуманын канчанчы күнү? Бир жылда канча ай бар? Ишемби жуманын канчанчы күнү? Күн батканда асманга эмне чыгат? Күн ааламга эмнесин төгөт? Март айы жылдын кайсыл мезгили? Ноябрь жылдын кайсыл мезгили? Түндө бар, күндүзү жок, асманда бар, жерде жок. Бул суроолорго силер жооп беришиңер керек балдар. Кана балдар, силер жооп бердиңерби? Эгер жооп берген болсоңор, чоң рахмат балдар. Азаматсыңар. Тимканын паровозу өз дарегине тез аралда жетүүгө силер чоң жардам бердиңер. Азаматсыңар балдар. Ар дайым ушинтип суроолорго туура жооп берип, эң мыктысың, азаматсың деген алкыштарга ээ болуп, алдыңкы окуучулардан болуп жүрө бергиле балдар. Балдар, силер азаматсыңар, ар дайым жакшы окугула. Бул гүл силер үчүн. Мыкты инсан болгула балдар. Бул 5ти дагы силер үчүн койдум.